Достор, мен 13 жылдан бeri автоэлектрик механиктенем. Ошол боюнча көп бизнестерди кылып жүрөбүз. Эми ошол мен дагы эмне болуп баштаган деп көп адам кызыккандар бар. Бул эски Манас шаары, азыркы эски Жалал Абад шаары, азыркы Манас шаары. Ошол жерге 19 жашымда келгем. Ошол болгон окуяга 13 жыл болду. Келгенде ошол бир сыйра футболка, шымымдан башка эч нерсем жок эле. Келген мен ушул жерде ученик болуп түшүп, 2,5 айдан кийин сигнал, мафон, бир-эки эле саналуу эле нерсени билип, ошонун аркасынан иштеп баштаганмын. Анан дагы өскүм келип, за граница чыгып, Бишкектерге чыгып, башка мамлекеттерге барып окуп отуруп, өзүмдүн жеке карьерамды куруп, анан ошону бизнеске айландырып, анан чоң шаарларга иштегеним кеткен. Мынакей азыр Манас шаарына мисалы кеткениме орточо 6 жыл болуп атат. 6 жылдан бери Бишкек шаарында эмгектенип жатабыз, балдарды автоэлектрикке нолдон окутуп жатабыз. Бизнес боюнча эми болсо мынакей өзүбүз көгөрүп өскөн шаарга дагы келип калдык туугандар. Бул жерде мен эмнени айткым келип атат? Биз убагында окуп атканда көп кыйналганбыз. Эмнеден? Көбүнчө бардык эле адам ошол үйрөнгөн, өзүнүн билген нерселерин жашырчу да. Бирөөгө айткысы келчү эмес. Монополия кылат эле, кызганат эле. Эми болсо туугандар, ал күндөр өттү. Эми болсо азыр 21-кылымда муну медианын заманы болуп атат. Бардык нерсе медиага чыгып атат. Медиа аркылуу үйрөнсө болот, бизнестерди көрсө болот, сабактарды алса болот. Эми туугандар, ошого кошулуп биз дагы жаштар өнүксүн, өссүн, Кыргызстаныбыз көтөрүлсүн деп жаштарды, деги эле ушу авто сферасына кызыккан ар түрдүү возрасттагы адамдарды ушул бизнеске окутуп үйрөтүп жүрөбүз. Туугандар, Бишкек шаарында көп адамдар бара албай кыйналчу, себеби ал жакта жатакана, тамак аш аябай кымбат. Мынакей эми Манас шаарына дагы келип калдык. Манас шаарында туугандар, бул жерде өзүңөр билгендей эле жашоо арзан. Бул жерде дагы эми жакын жерге келип туруп окуп үйрөнсөңүздөр болот. Мен ошол 19 жашымда Россиядан келгем. 16 жашымда Россияга барып алып, 19 жашымда кайтып келгем. Канчалаган убакытыбыз текке кеткен. Эми ошол Россияга барбаңыздар, бир жерде оор жумуш кылбаңыздар. Эми өнөр үйрөнө турган убакыт келди. Болгону дагы эң оңой жолу. Биз окуп атканда орус тилинде болчу эле. Ал жакта тааныштар жок, гостиницалап жашап, акчалар көп кетчү эле. Азыр болсо кыргыз тилинде Кыргызстандын ар бир эле шаарына ачылып атат. Ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, ар бирибиз эле ошол нерсени кылганга аракет кылайлы. Дүйнөдө 3 бизнес эң чоң бизнестер болуп эсептелет. Эң биринчиси тамак аш, медицина, технология. Технологиянын эң өнүккөнү бул автоунаа. Автоунаанын ичинде мотор, коробка, ходовой жана электроника, кузов болуп бөлүнгөн. Булардын ичинен эң көп бузула турган бул электроника. Эмнеге? Электроника бул электрондуу буюмдарда эч кандай детальды повреждение болгону да билинбейт, жана электрондуу болгон себебинен дагы бат-баттан бузулуп, көйгөй жаратып турат. Жана тетиктер аябай көп, электроникага муктаждык ошон үчүн дагы азыркы күнгө чейин дагы да муктаждыктар көп. Азыр автоэлектроника өнүгүп жатат, көрүп турганыңардай. Автоэлектрик канча көбөйсө, машина дагы ошончо көбөйүп, ошончолук жаңырып кетти. Мурда машиналарды ачкыч менен ачсаңыз, машинанын жанына барса ачылып атат. Мурда машина ачкыч менен жүрсө, азыр кнопка менен жүрүп атат. Жакында уча турган машина чыкса деле таң калбайсыз. Ошол себептен авто бизнеске азыр эң ключевой мезгили мына азыр авто бизнести башташ керек. Азыр баштасаңыз, эртең сиз качан авто бизнес Кыргызстанда популярный болуп, успешный болуп атканда, сиз ошолордун арасындагы эң алгачкы бизнесмендерден болуп эсептелип каласыз. Ошол себептен азыр аракетиңизди кылыңыздар. Авто бизнеске кызыккандар, эми туугандар, бизе бардык адамдарга шарт түзгөнбүз. Эгерде сиз келип окуй турган мүмкүнчүлүгүңүз болсо, Манас шаарына барып, же болбосо Бишкек шаарына барып окусаңыздар болот. Жатаканаларга чейин бардыгын уюштуруп беребиз. Болгондо кыргыз тилинде, орусча билген, орус тилинде өтүлүп берет. Жана эгерде ошол сабактар унутуп калам десеңиз, ал сабактардын бардыгы видеосъемка болуп, атайын биздин закрытый аккаунтубузга жүктөлгөн. Ошол жактан туруп бизге келбей да окусаңыз болот. Келип окугандан кийин ошол материалдар да сизде сакталат. 1 жыл бою ошону көрүп окуй бересиз.
Андан сырткары Кыргызстанда болбой калсаңыз, башка мамлекетте, Америкадасызбы, Дубайда, Туркиядасызбы, Россиядасызбы, айтор айырмасы жок. Алыста туруп эле онлайн аркылуу окуп, үйрөнүп, келип өзүңүздүн жеке бизнесиңизди баштасаңыз болот. Андан сырткары бул автоэлектроника эле эмес. Албетте бул бизнеске киргенден кийин биз магазин иштеттик, Кытай менен иштедик, Эсто иштеттик, толтура бир андан дагы жана башка автоэлектроника толтура бизнестер бар, бири-бирине айкалышкан. Мына ошонун баардыгын жасап, анын ичинен эң эле баягы жакшы акча түшүргөн зат жай саткан, Эсто иштеткен, же окуу жай ачкан, мына ошол кесиптерди дагы биз толук сиздерге упаковать этип, нолдон баштап 100ге чейин өзү жоон терибиз менен сезген адам катары баардыгын үйрөтүп берет. Эч кандай сыр жок, секрет жок туугандар. Себеби өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайынча толук момусулман боло албайсың. Ошол себептен туугандар, бизде баардыгы прозрачно. Анан мына орозо айы, берекелүү орозо айы азыр. Ошол орозо айдын урматына биз акцияларды жарыялаганбыз. Азыр 30% акция менен окусаңыздар болот. Андан сырткары томолой жетим балдарга бизде бекер окуу каралган. Эгерде ошол атасы жок деген тасдыктамасы болсо, бизге келсе, баардыгын бекерге окуп беребиз. Андыктан шашылыңыздар, бул жакшы мүмкүнчүлүк. Бизде да канча убакыт бар, канча мүмкүнчүлүк бар, Алла билет. Колдон келгенче аракет кылып атабыз. Андыктан сиздер дагы биз себепчи болуп, ушул бизнести толук үйрөнүп, кылып калганга мүмкүнчүлүк бар. Баардыгыңыздарды күтөбүз. Маалымат алуу үчүн астына номер калтырам. Чалып, толук маалымат алсаңыздар болот. Баардыгыңыздарга бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугун каалайм. Автоэлектроникада кандай гана көйгөй болсо, кандай гана суроо болуп турса, комментарийге жазгыла. Биз баарын окуйбуз, жооп берип турабыз. Жаштар, бул эртеңки келечек.